Барыңыздарга салам. Бүгүнкү сабакта ата точтун кимди деген суроого жооп берген мени, аны, бизди, сени деген формаларын англисче талдайбыз. Бул сөздөр кимди же эмнени деген көрсөтчү сөздөр. Кыргызча мисалы ата точтор мен болсо мени болуп өзгөрөт, сен болсо сени, ал аны, биз бизди, ал аларды. Ал эми англис тилинде болсо, эгерде нейтралдуу формада I мен, мени болсо me болуп өзгөрөт. You сен, сени, you ошол бойдон кала берет. He бул жерде байкасаңыз, бизде кыргыз тилинде үчөө тең ал болуп кете берет. Бирок биз эркек киши жөнүндө айтып жатсак, ал адам, ал киши, he ал, him аны, эркекти. Эгерде аял киши жөнүндө айтылып жатса, she ал, her аны. It бул нерсе, жаны жок нерсе болсо it ошол бойдон кала берет. We биз, бизди, us болуп өзгөрөт. They алар, аларды, them. Кененирээк мисалда көрүп кетели. She knows me. Ал мени жакшы билет. I see you. Мен сени көрүп жатам. We like him. Биз аны жакшы көрөбүз. Бизге ал жагат. Call her. Ага чал. Кимге чал? Ага чал. I don't understand it. Мен аны, бул нерсени түшүнбөйм. He helps us. Ал бизге жардам берет. I know them. Мен кимди билем? Мен аларды билем. Эми бул сөздөр англис тилинде сүйлөмдө кайсыл жерде турат? Биринчи эреже, алар ар дайым кыймыл аракетти билдирген этиштен кийин турат. Мисалы, she knows me. Knows me. See you. Like him. Call her. Эгерде кыргыз тилинде этиш аягында туруп, ал ортосуна келсе, англис тилинде оңоюраак эң аягында этиштен кийин турат. Билем кимди? Мени. Жакшы көрөм кимди? Мени. Жардам берет кимге? Мага. Экинчи кейс бул ата точтор этиштен кийин, андан кийин предлогтордон кийинден турат. Предлог деген эмне? Англисчеде сөздөрдүн ортосунда байланыштыруучу түзгөн сөздөр бар. Мисалы, to, for, with, about, and, on. Кыргызчага которулганда менен, үчүн, жөнүндө, дөй. Кээ бирлери кыргызчага которулат, кээ бирлери которулбай эле мүчө болуп кетет. Мисалы, she is here for me. Ал бул жакта мен үчүн жүрөт, мага келди. Кимге? Мага. I'll get it for you. Мен муну сага алып койдум. Кимге? For you. Кимге? Сага. Ошого мүчөсү англис тилинде предлог катары сөз менен кетет. For. Give it to him. Аны ага берип кой. Кимге? Ага. To him. She is with me. Ал мен менен. Ким менен? With. Кимге? Менен. This gift is for you. Бул белек сага, сен үчүн. Үчүн бул жакта for же га мүчөсүнүн ордуна келет. Жыйынтыктап кетсек, I, me, you, she, him, he, she, her, he, him, they, them, we, us. Кайсыл жакта турат? Этиштерден кийин турат, Мисалы, tell me, мага айт. Кимге? Tell этиш, андан кийин кимге? Мага. Предлогтон кийин да турат. She is with me. This present is for you. Бул белек сага. For. Предлогтон кийин турат. Эми кененирээк предлогтор өзүнчө башка темада кийинки сабактарда каралат. Конт коюп укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.